Достор, мынакей ошентип бүгүн муундар аралык чемпионаттын 2-күнүнүн акыркы оюнунда 2000-жылкылар менен 2001-жылкылардын мелдеши жаңы эле бүттү. Биз менен Эсен уулу Өмүрбек хет-трик достор. Бир оюнда 3 салым салып, командасына жеңиш тартуулап турган убагы. Өмүрбек, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Денсаулыктар жакшыбы? Буга чейинки убакыттар жөнүндө сүйлөшөлү. Бая мен аргы менен байланышып аттым да, бирок бая силердин сборуңарды бир машыгууңарды жөнүндө деле бир кабар уккан жокмун да. Каякта сбор өтөдүңөр силер? Сбор кылдык, бирок кыска убакыт алып калды да. Кыска убакыт. Кандай бир жума болду? Бир жумага да жетип калды эми, бир жума болуп калды. Өзүмө жакта Таласта муундар аралык оюн болуп калды, 80 жылдык болуп калды, аласынчы. Өзүмө 3 күн болду келгениме. Ошо жакта балдар эрте келип бир жума мурун жолушту окшойт. Бир жумадай кылдык сбор. Балдар тандадык эми. Бүгүн буюрса биринчи оюнга чыктык. 2001-лер менен ойноп 3-0 эсебинде уттук. Өмүрбек, мен мисалы азыр бул жерде 2-3 күндөн бери эмес, негизи эле бир 10 күндөн ашык жүрөм аралашыпчы муундарга. Көбүнүн эле маселеси ушундай болуп атат да, баягы балдар ар тараптан кошулган үчүн бир аз иреттеп, 3 машыгууда дагы араң иреттеп атабыз деген ойлорун дагы айтып калды да. Силерде кандай болуп атат? Мисалы азыр 11 оюнчу ар жактан экен, ынтымактан мисалы сен өзүң жалгыз. Биз Таластан 4 бала чогулдук. Чүйдөн дагы Эмколор жүрөт. Сборныйда чапкан Эмко, Илимбек, сборный чапканбыз да. Бирибизге бир аз көнүшүп калдык мындай эле. Баары өзүнүн позициясын айттык эми, өзүңөр позицияңарды кылгыла, коргоосуңар. Жаккыла. Нападение өзүнүн жумушту кылалы дедик. Биринчи оюн жакшы эле болду окшойт буюрса. Эртеңкиге да бир аз аттарды кимге келет экенин көрдүк бүгүн. Эртең да ошол менен чыгабыз го буюрса. Себеби могу кечеги оюнда биринчи ойногон командалар бүгүн күчтүү командалар менен чыкса дагы, себеби жаңы чыккан командаларды бир топ эле жаңы пайпастатып коюп атат да. Себеби кече бир оюн өткөрүп, аттарын, кичине оюндарын билип балдар өзүнүн позициясын аткарып дегендейчи. Ошондой болот, могу жердин бир аз ордугуна байланыштуу аттар да биринчи оюнда бат эле чачап калып атат да. Эртеңкиге биздин аттар деле буюрса жеңилдеп калат деп атабыз эми. Бүгүн баардын 2001-лердин аттары деле биздин аттар деле ошо бирдей эле болуп калды да. Оюн темпи бир аз жайыраак болуп калды да. Аттардын баары чачап. Ат маселеси өзү кандай болду Өмүрбек? Ат чогултуш кандай болду? Ат маселеси кыйын болду. Ат чогултуш. Байкелерге барабыз. Барсаң тыйымын сурап койду, бумун сурап койду. Тим более көчмөндөргө барып келген аттар чабылбайт деп койгонуна байланыштуу ушул ат маселеси бир аз кыйыныраак болот да. Буйруган аттарды таптык. Алладан эми аракет кылабыз. Мисалы, кээ бир муундар тамашалашып атат да, баягы бизге оор болуп атат, бизде таанымал оюнчулар жок экен, анан барып суразаң эле баягы мурунку ойноп жүргөн мыкты оюнчулар, жылдыз оюнчулар ошолорго жеңилирээк болот экен, ат берген деп балар оюн айтып атат да. Бизде көбүнсү эле лигада ойногон балдар экен да. Баары эле өздөрүн таап келди. Мен деле өзүм чабып жүргөн баягы таянычты чабып атам да. Өзүм көнүп калгам, көптөн бери чабам. Ошону эле алып барайын десем балдар да макул болду. Аднен да бар, нападение да кете берет. Эки позицияны аткарып атат ошол. Баракелде. Азыр могу оюндун 2-нчи таймда жыгылып калдың, жакшы элесиңби? Жакшы эле буюрса. Ошо жерге катырак түшүп калдым, дыхалыкка тийип калды. Улактын салмагы кандай экен? 30тун тегерек окшойт. 30 ушу стандарт эле окшойт, 30 же 29 деген. Баракелде. Өмүрбек, бул биринчи ирет болуп атат. Муундар аралык Кыргызстан боюнча да эмес, Таластагы болуп турат. Бир аз болуп турган укчу элек. Кандай экен муундар аралык? Ушул оюнду негизи туура чыгарды да. Жети дубандан балдар чогулдук, бири-бирибиз менен таанышып атабыз. Бири-бирибизге моундай таанышып, сүйлөшүп, аралашып, жакшы оюн уюштуруп койду негизи. Жылда өтсө жакшы эле болот го. Может, Баткенге бар, бир ишиң чыкпаса дос балдарыңа чаласың. Эмелер жакшы экен да. Мындай оюн болбосо тааныбай эле өттүк мөксө бири-бирибизди. Оюн буюрса жакшы болот. Таласта деле биринчи жолу өттү муну. Таластын деле бири-бирибизди тааныбаган балдар эле чогулду эле. Ошол жерден баштап таанышабыз, аралашып, бияка да чогуу келдик. Бияка да поддержка кылып, бияка жети тууган балдар чогулдук. Сонун эле болот. Баракелде. Анан Өмүрбек, могул бул Көкбөрдө баягы каржы маселеси өтө оор да.
Анан мына 95, 97 ушулардан бул жагы баягы көбү үйлөнүп, эми турмуш куруп, баягы кээ бирлер жаштар, студент мисалы. Аларга оорураак экен. Анан улуу муундар алар баягы бизнес баштап, аларга жеңилирээк болгонун билип атабыз да. Силерде колдоо кандай болуп атат негизи? Бизде колдоо 7 дубандан чогултуп атабыз да. Ар областка. Ар областтан бөлүп. Ар областка бөлгөнбүз, нече суммадан депчи. Анан буйруган бар эле жетпесе дагы буйруган берип атат. Ошо менен эптеп келип атабыз эми. Мына жеке колдогондор да болуп атабы, жеке кишилер? Жеке колдогондор эми бияктан өзүнүн дос балдары келип атат. Күндүгө сый тамак өйстүрүп ушундай атышат. Башка улуу байкелер эми бизнеси бар. Эми уюштуруп калган алар. Аларга эми тең эле базакта чай келип атабыз эми. Жакшы. Баракелде. Өмүрбек, ийгилик анда. Кийинки оюндарыңарга кырсыктан алыс болгула. Баракелде.